Медициналык билим берүүнү, сапаттуу кызмат көрсөтүүнү, региондорду өнүктүрүү максатында Ош шаардык клиникалык ооруканасынын эски имаратынын аймагы Ош мамлекеттик университетинин балансына өткөрүлдү. Мындай чечим 13 апрелде президент Садыр Жапаров тарабынан медициналык билим берүү системасын реформалоо боюнча өткөргөн кеңешмеде кабыл алынды. Ош шаардык клиникалык ооруканасынын материалдык техникалык базасын жакшыртуу, чыңдоо, инфраструктурасын модернизациялоо, клиникалык базасын кеңейтүү аркылуу медицина тармагына көмөк көрсөтүү долбоору жактырылган. Анын негизинде оорукананын аймагына заманбап медициналык комплекс түптөлөт. Аны менен катар кадрларды бир багытта даярдап, алардын жетишсиздигин жоюп, дарыгерлердин айлык маянасын жогорулашына негиз болот деп айтылууда. Мамлекеттик больницада иштеп аткан биздин врачтар ошол эле мамлекеттик больницада иштеп туруп, баягы жеке больницада иштегендей, айлыкты дагы өзүнүн кылган ишине жараша жакшы айлык акы алыш керек деп жатабыз да. Анан эң негизги багытыбыз биз бүгүнкү күндө ошол президенттин талабы да ушундай болуп атат. Сапаттуу медициналык билим берүү, сапаттуу медициналык билим берүүнү экспорттоо деген талаптар болуп атат. Ошого ылайык биздин студенттер ошол биринчи курска өткөндөн баштап ошол клиникада жүрүш керек болуп атат да. Биз азыр Ош шаардык клиникалык ооруканасынын аймагында турабыз. Ош мамлекеттик университети дал ушул жерди реконструкциядан өткөрүп, оорукананын материалдык техникалык базасын чыңдоого 3 жыл ичинде 2 миллиардга жакын акча каражатын жумшоону пландоодо. Долбоор 3 жыл ичинде ишке ашат деп белгиленди. Анда эл аралык стандарттагы клиника, лаборатория, санариптик жабдуулар менен дарылоо бөлмөлөрү ачылат. Жаңы клиникалык комплексте аз кездешүүчү операциялар жасалат. Аны менен дарыгерлердин маянасынын минимуму 65 000 сом деп белгиленген. Долбоорго 2-3 жылда кошумча 500 миллион сомдон акча каражаты бөлүнөт. Азыркы учурда сапаттуу медициналык кадрлар чыгарабыз деген максатта иш алып баратабыз. Былтыр биз өзүбүздүн медклиникабызды ишке киргизгенбиз. Ал жерде жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөттү азыркы учурда. Эми ошол медициналык клиникабыз ошонун базасында анын өнүгүү ошо биздин долбоорубуз ишке ашырылат. Ош шаардык клиникалык ооруканасынын жаңы имараты мындан 3 жыл мурун курулуп, айрым бөлүмдөрү көчүп кеткен. Имараттардын көпчүлүгүнүн эскилиги жетсе, 3 гектар оорукананын аймагында жеке клиникалар орун алган. Оорукананын жетекчисинин айтымында жаңы долбоордо бардык имараттар тазаланат. Ал жерде имараттар чынын айтканда 30-жылдарда, 40-жылдарда курулган эски имараттар болчу. Ошол имараттарды азыр өзүңүздөр көрдүңүздөр, президенттин атайын указы менен атайын Ош мамлекеттик университети инвестиция тартып, ал жерде чоң клиника куруу алдында турат. Алар менче бузулат. Жалпы бузулат. Ал тазаланат, курулат ошондой. Окуу жайга өткөн Борбор калаада улуттук онкология жана гематология борборунун жана республикалык диагностикалык борборунун имараты Исак Хумбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясына өткөрүлгөндүгү да белгилүү болду. Азыр куруп коюш оңой эле. Колунда акчасы болсо 6 ай 8 айда бир чоң больницаларды куруп койсо болот да. Өздөрү курсун, куруп шартты түзсүн. Анан мамлекеттен кыйын лекторлорду алып келсин, биздин ошо балдарга окутуп аткан балдарга лекция окусун, сабак өтсүн. Антесе биз өзүбүздө жок болгондон кийин жок дегенде ошо чакырыш керек да. Ошо талапка ылайык көлөмдөгү программадагы билимди бериш керек. Кыргызстанда ушул тапта 23 жогорку окуу жай медициналык багыттардагы адистерди даярдап келет. Медицина тармагындагы реформалоо жыл башында башталып, анда саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев талапка жооп бербеген медициналык окуу жайларды жаап, айрым тармактарды бириктирген. Коюла турган 17 окуу жайдын ичинен 7-өсүнүн практикалык мүмкүнчүлүгү жок болгондуктан документтери жокко чыкмай болгон. Исхак Туратбеков, Белек Мусаев, Ош ТВ.